Актай бара калганмын, ак кайык жасаганмын. Окуучулук күндөрүм деп жазганмын. Агып кеткен окуучулук кайыгым эми издеп таппай калдым. Дайынын деп оюнчу Бекборбиев ырдагандай, окуучулук күндөрдүн дайынын таппай калган 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөр кайрадан мектебине жолугуу кечесине даярданып жүргөн мезгилдери. Актай тага салганмын, ак кайык жасаганмын. Окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Мектепте окуп жүргөндө 10 жылдык, 20 жылдыктар мен үчүн өтө чоң адамдар көрүнчү. Көрсө жаш эле болушат турбайбы деген эстрада ырчысы Фарида Карбозова өзү мектепти аяктаганына 20 жыл болуптур. Негизи айтып коет го, мен ошо кичинекей кезимде 20 жылдыктар келгенде мен үчүн чоң адамдар көрүнчү да. Анан ошо өзүбүз деле карып баратабызбы, билбейм. Мен 20 жылдыгым келгенде өзүм деле ишенбей элем. Бирок быйыл 20 жылдыкка бара албай калып атам, шартка байланыштуу. Бирок бардык 20 жылдык өткөрүп аткан классташтарым, ошондой эле бардык жактагы кыргыз элимдин ошо 20 жылдык өткөрүп аткан теңдештарды куттуктап кетким келет. Бул 20 жыл өзү жакшы экен, бирок 20 жыл бүт болду дегенде өзүңдүн картайганыңды сезет экенсиң да. Ошо жагы мага кичине өкүндүрүп атат десем. Классташтарынын балдары бир топ эле чоңоюп калганын айткан Фарида Карбозова 20 жылдык тоосунун алдында турса да, турмушка чыга элек. Буйруса, ушул жылга пландап жатканын айтты. Негизи эле өзүм бойдокмун, турмуш кура элекмин. Классташтарымдын балдары алды 20-га чыгышты, 19-га чыгышты, мектепти бүтүп студент болуп калышты. Алды 4, 5, 6дан балдары бар. Эми мындай экен да, ошондой убакыт эле турмушка узап эле кетип, балалуу, чакалуу болгон жакшы экен да. Эми убакыт өткөн сайын кармалып калат экенсиң. Мен азыр эми өкүнбөйм, кыздын кырчырагы деп коет. Эми жетип бат эле барам деп ойлойм, балалуу болуп дегеним да. Музаман тобунун солисти Алымкул Мамырбаев классташтары менен 10 жылдыкты жакында эле тосуп койгондорун айтат. Рамазан айына туш келип калгандыктан ага жеткирбей эле чогулуп, окуучулук күндөрдү эстеп, классташтары менен бир чер жазып отургандарын айтат. Күмүрлөргө чалынарыңда, мүдүрүлүп жыгыларыңда, жүгүрүп барып жаныңа да сүйүп бире турсам сонунда. 10 жылдык жолугуш өткөрдүк. Биз ошону алдын ала эле өткөрүп койдук. Орозонун алдына карата кичине айылдагы мугалимдерибиз дагы эми баягы таласта көпчүлүк учурда баягы көпчүлүк жерде фасоль менен алектешет, жер эгин тегин менен. Ошол момент бизде деген ошол фасолдун иштери башталып калат экен. Анан ошого карата жылдырып биз Орозонун алдында өткөрдүк. Эми 10 жылдыктарды чындыгында 10 жыл бою көрбөгөн классташтарды көрдүк. Мындай айтканда жезделерибизди көрдүк. Мугалимдерибизди көрдүк. Мугалимдерибизди кээде мен көрүп калчумун, анан бирок өзүңдүн картайгандай эле сезип кетет экенсиң. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, аппак таңың болуп эле атайын. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, ода тагаңа болуп эле кетейин. 10 жылдык, 20 жылдык деген глийген мага мындай айтканда баягы картайып калган кишилер болчу. 10 жылдыктар деле же ошол убакта кишилер чоң кишилер болгонбу? Баягыдай 10 жылдыктар келе атса артынан 3-4 баласы келип анан 10 жылдыктар тиги ушундай болчу да, азыр 10 жылдыктын жарым эле бойдок. Же ошондой азыр жаштар акылдуу болуп кеттикпи? Шарттын баарын түзүп алып үйлөнөбүз деп үй бүлө курабыз дегендей болуп кетти. Же турмуш шарты ушундай болуп атабы? Өзүбүзгө билинбейби? Биз баары бир өзүбүзгө кичинекей баладай эле сезилди да. Бирок биз ошондой ойлочубуз. Сүйлөшүп калганда дагы 10 жылдык дегенде аме глейген кишилер келчү эле го. Анан баягы эле классташ балдарыбыз эң эле чоңу менин арасынан.
Мындан сырткары ырчылар арасынан Нурлан Насип 10 жылдыкты, Замир Арыкбаев, Кубаныч Сатаевтар 20 жылдыкты тосушууда. Nazik mayram gül batkan sezimge Tamçı göz yaş kalamayma senege Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы.